Баткен районунун Апкан айылы Өзбекстандын Сох району менен чектеш жайгашкан. Облус аймагында 100 мектеп долбооруна кирген билим уяларынын алгачкысы Апкан айылында ачылып, окуучуларды кабыл алды. Баткен областык капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиргендей, буга чейин област аймагында ири сумма бөлүнүп, курулуш иштери жүргөн эмес. Акыркы учурларда чек арада жайгашкан айылдарга көңүл бурулуп, социалдык объектилердин курулушу жандана баштаган. Ошо чек ара аймактарында ар бир район, ар бир алыскы айылдарга көңүл бурулуп келатканы аябай бир четине сүйүндүрөт. Бул канча жылдар өтсө дагы мындай деңгээлде, башкача айтканда, миллиардка жакын каржылоо эч качан Баткен областында болгон иштер эмес. Аталган айылда пайдаланууга берилген мектеп имараты 150 орунга ылайыкташтырылып, бардык шарттары менен курулган. Курулуш иши ушул жылдын апрель айында башталганына карабай, кыска мөөнөттө мектеп окуучулары жаңы билим уясына ээ болушту. Мектептин сметалык баасы 37 миллион сомду түзүп, курулуштун сапаты тиешелүү кызматкерлердин тыкыр көзөмөлүндө болуп турган. Күнүмдүк, башкача айтканда, техникалык жагынан курулуш иштери боюнча күнүмдүк көзөмөл жүргүзүп, мамлекеттик деңгээлде сапатына аябай көңүл буруудабыз. Себеби бул кылымдарга тура турган имараттар. Ушундай эле мектеп Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Көкташ айылында да курулуп, ушул жылдын ноябрь айына бүткөрүү пландалган. Буга чейинки мектеп имараты чек арага жакын жайгашкандыктан окуучулардын билим алуусуна кооптуу болуп келген. Анткени чек ара жаңжалдарында мектептин чатырлары, окуу класстарынын терезелери талкаланган учурлар болгон. Мектеп окуучулар менен мушташып атат, мектепти талкалап атат, канча сүлүчелер болуп атат да. Ошон үчүн биздин мектеп өзү 80-жылы ашар ыкмасы менен салынган мектеп, чөгүп кеткен, ным, ошондуктан көп балдар туберкулоз менен ооруду. Ушу биздин мектепти канчалык тез арада бүтүрүп берсе, биздин балдарга жакшы болот да. Баткен облусунун аймагында курулуп жаткан 23 мектептин ичинен 4 мектеп быйылкы окуу жылында пайдаланууга берилет. Мындан сырткары окуунун сапатын жогорулатуу жана мектептердин материалдык базасын чыңдоо боюнча жалпы 234 мектептин 220сы компьютердик класстар менен камсыз болгон. Нургазы Жайнаков, Азатбек Курбанбеков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.